Урматтуу угармандар, саламатсыздарбы? Спутник Кыргызстан радиосунда Кемеңгер программасы, микрофонда мен Айтурган Сатиева. Адаттагыдай эле биздин бүгүнкү чыгарылышыбызды дагы сиздер социалдык тармактагы расмий баракчаларыбыздан көрө аласыздар, ал ВКонтакте жана Facebook. Бүгүн биз уктуруубузда сиздер менен кыргыз жана сарамжалдуулук деген темада сүйлөшөбүз. Тагыраак айтканда, кыргыздардагы сарамжалдуулук кандай болгон, негизи эле болгонбу? Ал үчүн студиябызга Кыргызстануучу Бактөөлөт коомдук уюмунун жетекчиси Мелис Мураталиев агай келип отурат. Агай, саламатсызбы? Сизди студиядан көргөнүмө кубанычтамын. Саламатчылык. Силерге да рахмат. Ушул теманы айтсам эле, элдин бардыгы эми түшүнүктүү да, кыргыз каякта, сарамжалдуулук каякта деп ал тургай макалдарды мисалы келтиришет да. Мисалы, карызга катын алсаң, катын жанда калат, акча төлөнөт. Кыргыздын бир тойгону орто байганы, кыргызга 40 жылкынын карызы карыз эмес деген сыяктуучу. Бул макалдардагы кандайдыр бир окуялардан улам келип чыккандыр, бирок негизи эле бизде кыргызда сарамжалдуулук түшүнүгү кандай болгон? Сарамжалдуулук өтө маанилүү тема, түшүнүк. Бирок мен азыркы сенин оюңа бир аз кошулуп айтам, жанагы макалдар деп. Мындай кыргызда макал деп бул жашоодо өзүнүн орду бар, жашоонун мындай бир далилди талап кылбаган бир аксиомаларды макал дейбиз да. Ооба. Жанагы айтканың көбүрөөк макал эмес, ошо же лакап жаатына жатат, же болбосо элдин өзүнүн оюнан тапкан баягы жашоодо ар кандай кычалыш бир жагдай болот, анан ошол жагдайдан чыгып кетүүнүн жолун, амалын издеп, анан ошого шылтап айткан бир сөз айкаштыктар болсо керек. Кечеги эле чыкса керек анысында булар. Себеби сарамжалдуулук түшүнүгү бул негизи жашоонун муктаждыгынан келсе керек дейм да. Эгерде кыргыздын салттуу жашоосун алсак, анан ошондо салттуу жашоосунда сарамжалдуулуктун орду бар беле, бар болсо кандай эле десек, анда ал башка. Бүгүнкү кыргыз коомунун сарамжалдуулукка болгон мамилеси жөнүндө сүйлөшөлү десек, ал таптакыр башка нерсе болот. Асман менен жерде айырмасы бар бүгүнкү күндө тилекке каршы. Анан мен ойлойм, биринчи салттуу жашоону талдап көрсөк. Анан эмне үчүн ошол нерселер бүгүн болбой атат, мына ошонун ортосуна анан биз кайсы бир деңгээлде мындай бир түшүнүк алат окшойбуз. Эмне болуп атканыбызды, себеби эмнеде экенинчи. Ошон үчүн мен сөз башында ошо салттуу жашообузга келсек, өзү биз кыргыздар көчмөн элбиз. Көчмөн маданиятынын бирден бир өзгөчөлүгү бул табияттын жашоо, табияттын мыйзамына ылайыкталган жашоо. Табияттын мыйзамына ылайыкталган жашоо дегенибиз бул адам муктаждыктан улам жашоодо мындай баам салып, иликтеп, жашоону түшүнүп, табиятты түшүнүп, табияттын бир өзүнүн бир ыргактарын, табияттын мыйзамын таанып, анан ошондон улам аргасыздан ошо табияттын мыйзамына шайкеш жашаганда гана адамдын жашоосу бир ирээттүү, тартиптүү, бир мындай ыңгайлуу болушун түшүнүп, анан ошондон улам ошол аргасыздан ошондой муктаждык жаралгандыктан анан ал ошондой бир жашоо эрежелерин иштеп чыгат. Муну мисалы жанагы кыргыздын салттары дейбизби, кыргыздын бир ырымдары, тыюулары мына ошол муктаждыктан келип чыгат. Жашоодон бир ар кандай жагдайга кабылгандыктан, анан ошол ар кандай жагдайда бир туруп мындай бир ишарат кылат, аны байкап, анын таасири жаман болсо аны оңдойм деп отуруп, анан ошондон бир муктаждыктан келип чыккан бир белгилүү тартиптер, эрежелер иштелип чыгат. Анан ошондо мындай байкап көрсөк, ошол табият менен журулушкан жашоодо табияттын өзүн пайдалануу, мисалы табияттан адам көп нерсе алабыз да. Алыс барбай эле табияттын негизги 4 түшүнүгүн айталычы, баягы орус тилинде стихия деп коет, кыргызда табияттын негизги ыйык күчтөрү дейбизби, кандай дейбиз, негиздери. Мисалы жер, суу, аба, от деп коебуз, Эми ошонун эң эле негизгиси мындай күнүмдүк турмушта мүмкүн эмес деген. Мисалы жердин өзүн алалы, жерде басып туруп жашайбыз деген. Экинчи суусун дейбиз. Кыргызда сууга карата болгон макалдарды уксак. Мына макал дейбиз. Суу өмүр башаты дейбиз. Суу деген өзүнчө бир кандай десем, сууга карата болгон кыргыздардын мамилелери, мисалы аккан сууда арам жок дейт. Суу сыйлаган зор болот, суу кордогон кор болот дегендин өзүндө демек биз сууга өтө этият мамиле кылып, сууну аярлап колдонгонубуз үчүн биз ошол суунун жакшысын, пайдасын көрүп, ал эми сууга жаман мамиле кылсак, ал кайра өзүбүздүн башыбызга таяк болуп тиерин түшүнгөн үчүн ушундай макалдар келип чыккан. Анан ошондон улам
жөнөкөй эле түшүнүк. Демек биз сууну сарамжалдуу пайдаланганбыз деген ой өзүнөн өзү келет. Сарамжал болбосоң сууну, Кыргызда мындай түшүнүк бар, суунун сурагы бар деп коет. Мүмкүн кээ бирлердин оюнда бул диний түшүнүк катары кабылданса, мүмкүн. Анысына деле макул болсо. Бирок антейин десең дагы баары бир сууну кыргыздар баягы өтө этият, кандай десем, өзгөчө тутуп, ошо суу өмүр булагы деген соң сууну башат, булак жана башка деген түшүнүктөр менен байланышат дагы. Мисалы, жанагы булактын деле көзүн ачуу же булактын көзүн бүтөбө деген сыяктуу түшүнүктөрдөн улам биз сууга кандай мамиле кылганын билебиз. Анан мисалы суунун сурагы бар деген бир кырынан түшүнүк болсо, экинчи түшүнүгү Кыргызда сууга убал, сооп деген түшүнүк бар. Суунун убалына калыптыр дегендей түшүнүктөр да бар да. Мына ошонун өзү, убал, сооп деген түшүнүктүн өзү, албетте бул түшүнүктүн жашоодогу орду бар болгон үчүн, ошого кабылып, ошонун азабын тарткан үчүн, мисалы убалдын. Анан ошону түшүнгөндөн кийин кой убалына калбайлы дегенден кийин, анан албетте сарамжалдуулук маселеси өзү менен өзү келип чыгат. Демек, сарамжалдуулук кайсыл бир деңгээлде менин түшүнүгүмдө бул өзү табият менен айкалышкан жашоодо өзүнөн өзү баягы мыйзам ченемдүү көрүнүш. Мисалы, сарамжалдуулук жөнүндө сөз айтсак, экинчи маселе жерге карата болгон маселе. Мисалы, Кыргызда мындай макал бар. Жаман уй жайытын бир күндө түгөтөт дейт. Бул деле сарамжалдуулук. Анан ошол эми малга карата айтылган ошол макалдын негизинде кыргызга бул тарбиялык мааниси бар. Баягы кыргыз түз сүйлөбөй, кыйыр мааниде кыйтып айтып, көңүлүн оорутпайын деп адамга тиешелүү учурда ошентип малга салыштырып айтып жүрүп отурганда, жаман ой жайытын бир күндө түгөтөт дегенде, демек бир адамга карата айтылса, ал адам кайсыл бир деңгээлде ошо сарамжалдуулукту кармабай, бузуп атканынан улам ошондой айтылат деп биз түшүнөбүз да. Мисалы, кыргыздардын ошол көчмөн маданиятында, көчмөн жашоосунда жерге, эми жайыт деп коебуз, жайытка болгон мамилелерин карасаң, жылдын 4 мезгили бар дагы, 4 мезгилине жараша журт которуп отуруп жашаган. Ошон үчүн көчмөн болгонбуз. Ар бир жыл мезгилинде, кышында биз кыштоодобуз. Жаз келди, биз жаздоого чыгабыз. Бүгүн кээ бирөөнө ушунда жаздоо деген сөздү айтсаң күлүшөт. Өзүң ойлоп таптыңбы дейт. Кайдан ойлоп таптың? Бул Кыргызда болгон нерсе. Анан жаз бүтүп, жай келип уже аптапта кыргыздар болушунча мүмкүн өйдөрөөк чыгат да жайлоого чыгат. Жайлоону билебиз бүгүн. Күз келгенде күздөөгө түшөбүз, анан кыш келгенде кайра кыштоого. Мына ошол жылдын 4 мезгилинде кыргыздардын журт которуу айлампасын байкасак, бул өзүнчө бир, эми керемет дебейм, бул өзүнчө бир жашоонун муктаждыгынан келип чыккан нерсе. Бирок ошол муктаждыктан келип чыгып, ошол жерди жайытты туура пайдалануунун өзү бул кайсы бир деңгээлде сарамжалдуулуктун нак табиятын ачып берип атат. Мисалы, жазында жаздоо менен күздөөнүн айырмасы каякта? Эмнеде болот? Мисалы, мен сенден сураган көрөм. Кайсыл жерге жаздоого чыгабыз, кайсы жерлерге күзгө түшөбүз? Малга ылайыктуу жерге жаздоого чыгып, бул маселе агай бизде жанагы жайыттар боюнча мыйзам кабыл алынганда дагы абдан катуу талкууланды да. Анан ошондо жайыт комитетинин ээлери мынтип айтты да, силер кунарсыз жер деп аткан жерлер, алар кунарсыз жер эмес, алар жаздоо депчи. Шыбак чыкса эле кунарсыз жер эмес, мал жайлоого чейин, баягы чөптү теп жегенге чейин малды өлтүрбөй кармаган шыбак, ал жерлерде шыбак өсөт, биз ал жерлерди жаздоо катары колдонобуз. А силер болсо кунарсыз жайыт деп туруп айдоого берип салган атасыңар деп. Бул эми баягы малдын эмесин билген адамдар да. Ооба, булар мисалы жанагы жайыт комитеттеринин түшүнүгүндө азыркы дебейин, советтик доордон калган илимдин негизиндеги талдоо жүрүлүп атат. Шыбак жана башка. Себеби ошондон бери биз бир топ табиятыбызды бузуп алдык. Ал турган иш. Кыргыздын түшүнүгүндө, мисалы, жайыт комитети жок эле жашадык да. Кыргызда мындай деп түшүнгөн. Кыштоодон баштайлы. Кыш келип, айыл каяка түшөт, каяка жут конот. Ыктоо жерге, күнөс жерге, шамалы болбогон, мындай бир эң ыңгайлуу. Бул муктаждыктан келет. Тоонун этегинде ыктоо жерге конот. Жаз чыгары менен биз жаздоого көтөрүлөбүз дегеним, биз тоонун бооруна чыгабыз, күнгөй бетке. Эмне үчүн дегенде, себеби жазында күндүн бурчу эмес, күндүн жүрүшү бийиктейт.
кышында горизонттон бир аз эле кылайып өтөт да, эгер азыркы тил менен айтканда. Жазында күндүн жүрүшү бийиктейт дагы, күндүн нуру жерге тие турган бурчу бир аз кыйгач болот. Бооруна тиет. А бооруна ал тик түшөт ошол бурчу. Демек ошол жерде эң биринчи кар эрип кетип, Чөп чыгат. чөп биринчи чыгат, эртерээк чыгат. Түздүккө караганда тоонун күнгөй бетинде жазында чөп биринчи чыгат. Мына ошону жаздоо деп туруп ошол жака барганбыз. Эмне үчүн? Себеби бул муктаждык болгон. Кышы менен тоютуң баары түгөнүп бүтүп, анан жаз чыгарын ошого ылайыктап эсептейт да. Жаз чыгары менен жаздоого чыгабыз да, мал өзү эле барып, жана биринчи кар кетип, эрип, ошол жерде көк чыккан жерге мал өзү оттоп, өзүнүн жанын багат деген малды. Эл мына кыргыздар, мына ошол табияттагы өзгөчөлүктү байкап, ошого ылайыкташып жашаган. Өзүнчө тоют даярдап мынтип ал каяктан өзүнчө барат, андан көрө табияттын өзүнөн чыккан нерсени убагында туура пайдалансаң жакшы. Анан жайгелери менен аптап ысык күчөгөндө өйдө жогорулуп кетет. Жанагы күнгөй беттер күндүн ысыгынан алар кургап да кетет, чаң чыгып кетет. Ал жерде мал да жайлайт. Аргасынан сен жогору чыгасың. Жогоруда ал жазында ал жер салкын, кар эрилек, анан жайында гана эрип кетип, көк чөп жагынан чыга баштайт. Мына ошоңо айлашып ошол жака барат. Анан күзүндө каяка түшөт дегенде, кайра эле жанагы жантык жерге түшөбүз, бирок күнгөй эмес, тескей бетине түшөбүз. Тескейинде жай менен көлөкө болот ал жерге. Күндүн нуру абдан кыйгач тиет дагы, нымдуулук сакталат дагы, чөп кеч күзгө чейин кыш чейин деле жашыл бойдон көк бойдон тура берет дагы, малга дагы баары ыңгайлуу дегеним да. Мына ошону байкап кыргыздар табиятты дагы өз учуру маалы менен ченеп колдонгон. Туура колдонгон. Ушунун өзү сарамжалдуулук. А эгерде тоют камдасаң, эки жакка чыкпай эле бир эле жерге сарайга эле бактырып эле тоют эле камда десең, анда сен биринчиден убара, экинчиден ошол тоютту каерден барып ал эми бир топ түйшүккө салат да. Андан көрө өз маалы менен табиятка да ыңгайлуу. Анан бир жерге отура бербестен, улам мезгилдин өткөнү менен журт которуп отуруп, кийинки жылы кайра мисалы жаздоого келсең, жылдын мисалы бир 3-4 айында эле ошол жерде болосуң, калган 9-8 айында табигый шартта ал жер кайра калыбына келет. Муну кийин советтик мезгилде илим дагы далилдеген, рационалдуу колдонуу деген сөз ошондой экен. Бир жерге кечке эле бир мисалы эгерде айдоо алсак, бир эле будай болобу же жүгөрү бир эле жерге сей берген болбойт. Маалы менен которуп туруш керек. Жер өзүнө калыбына келиш керек. Себеби ар бир өсүмдүк табияттын минералдарын ар кандай колдонот. Анан ошого жараша улам бөлүп колдонулган. Мына рационалдуу колдонуу деген деле бул кайсы бир деңгээлде сарамжалдуулук бир өзөгү да. Кыргыздар мал чарбачылыгында, көчмөндүктө мына ошол табиятка, жерге болгон мамилесинин өзү сарамжалдуулукту талап кылат. Эми жөн эле салыштырмалуу айтайын. Мисалы көчмөн жашоо, көчмөндөрдүн баары бирдей болбойт. Көчмөн маданият өзү эки тармакка бөлүнөт. Бирөө талаа көчмөндү, бирөө тоо көчмөндөр деп айтылат. Илимде, орус тилинде мисалы вертикальный кочевники деп коет. Бул тоо көчмөндөрү. Анан горизонтальный деп коет. Бул талаа түздүктөгү. Мисалы биздин коңшу казактар менен кыргыздарды алып карап көрсөк, биз эгиз элбиз деп айтабыз. Тилибиз, дилибиз, динибиз деле баары эле окшош, салт санаабыз негизинен окшош дегенибиз менен, бирок ушул жагына келгенде бир чоң айырмачылык бар. Асман менен жердей. Мисалы кыргыздар жанагы жайтка болгон мамилесинде биз жылдын 4 мезгилинде 4 журт которот атпайбызбы? Ошону менен табияттын дагы өзүнүн ыргагын калыбына келтирүүгө да шарт мүмкүнчүлүк болот дагы, биз табиятты сарамжалып пайдаланабыз. Түздүктөгү көчмөндөр кандай журт которот? Мисалы казактарда кыштоо, жайлоо, күздөө, жаздоо деген түшүнүк барбы? Кандай көрөсүң? Жок го дейм. Эмне үчүн жок? Географиялык абалынан туура. Аларда кышындабы, жайындабы баары түздүк талаада жашайсың. Алардын болгон бир гана талабы ошол жайлаган журтунда жайытын таптакыр кылып чаң чыгармайынча колдонот да, анан болду, болбой калды дегенде анан журт которот. Алар мындай биздикине окшоп айланып кайрылып келбей көчүп кете беришкен да. Көчүп кете берет да, ошон үчүн талаа көчмөндөрүнүн негизги баягы ареал деп коет, же болбосо өзүн ээлеген журту деп коелучу, же мекени дейбизби, же кандай болсо ареал распространение деп коет орусда. Ал талаа көчмөндөр кенен болот. Себеби алар улам бир журтту такыр кылып улам экинчи журтка которулгуча, ал кайра калыбына келгичекти мисалы бир топ убакыт, бир жыл эмес, 1-2 жыл өтүшү мүмкүн. Ошону менен ал бияка сөзсүз түрдө кийинки жылы жазында кайрылбайт. Ал жүрүп отуруп кенен жерде пайдаланат да. Алардын жайтка болгон мамилеси башкача. Себеби алардын жашоосу ошону муктаждайт. Алардыкы талап башкача.
тоонуку башкача. Ошондон улам биз ар бир элдин, ар бир улуттун маданиятын өзгөчөрөөм ушундай билсек болот. Эми кийинки маселеге баралы. Макул, жерге сууга болгон, анан мисалы мына ошол сарамжалдуулуктун дагы бир үлгүсүн аныктай турган дагы бир макал ошо жерге, жайытка карата кыргыз мынтип айтат. Конгон журтума караганда көчкөн журтум таза болсун дейт. Мына ушул макалда бул бир эсе макал, бир эсе талап болгон да. Демек кыргыз бир жерде журтту таштап башка журт которуу маалында бара турган жердин тазалыгын ойлобойт. Сөзсүз түрдө сенин аркаңдан калтыра турган журттун тазалыгын анын калыбына келтирип, же болбосо акыр чекер эчтеке калтырбай тазалап туруп, анан аркаңдан эч бир таштан да калтырбай туруп кет дегенди түшүндүрөт. Эмне үчүн дегенде, себеби сен эндиги жылы эле кайра ошо жаздоого же жайлоого келесиң. Башка жерге келбейсиң, ошол эле жерге. Анан ал табигый түрдө өзүнүн калыбына келиш үчүн табият өзүнүн калыбына келтирилет. А бирок биз адам баласы аркабыздан бир таштанды таштап бирден булгап кетсек, анда ал табигый түрдө тазалана албайт. Ошол жерде акыр чекер бир канча убакытка чейин, мезгилге чейин калып, ошол жердин кунарын кетирип, ошол жерге зыян нерсесин зыяндуу кылат дагы, анан ошондо кайра өзүбүздүн башыбызга таяк тийет дагы, кой деп туруп, ошон үчүн аркабыздан эчтеке таштанды таштабай жыйнап тазалап туруп кеткенбиз. Мына ошонун өзү сарамжалдуулуктун бир үлгүсүн берет окшойт. Мен үчүн. Эми башкага өтсөк, мисалы тамак аш маселесине келели. Кыргыздар албетте азыркы жашоонун талабында биз азык түлүк, кандай гана азык түлүк болбосун, ошол тамак аш маселесине келгенде биз азыр аны сактап, сатып алып, кампага, тиги буга мындай сактоо маселесине келгенде ал башка маселе. Азыркы шарт аз башкачараак. Себеби биз отурукташып калдык. Бизде ошондой сарай, кампа, тигил бул жада калса үйдө муздаткыч деп коебуз. Эти бузулбасын деп мындай качан союлган эт экенин билбейсиң. Мал. Муздатчыкка салып коесуң, жей бересиң. Ал бузулбайт. Себеби азыркы заманда жечкендиги. Көчмөнчүлүк жашоодо анын эми бири дебейин, бирок көбү жок болгон үчүн аргасыздан кыргыздар жаңы союлган этти жешкен. Сактоо мүмкүн эмес. Бирок ошондо дагы сактоонун жолун тапкан. Кайсы бир учурда. Мисалы эт маселесине келели. Кыргыздар күзүндө сөзсүз түрдө кышка карата кам көрүп, күздө согум сойчу. Бул дагы кайсыл бир деңгээлде мындай, эми сарамжалдуулуктун түз үлгүсү болбосо да, бирок ошондон улам билебиз да. Күзүндө согумга союлган малды көбүнесе ошо бодо союлчу, себеби сакталгычына жараша жакшы да. Кээде кыл куйрук жылкыны да союшу мүмкүн. Бирок жылкынын эти көп жакшы сакталбайт, ошон үчүн бодо союлат, уйда коелу. Анан ошону күзүндө сойгондо албетте суук түшөт да, суук түшкөндө эт өзүнөн өзү бузулбайт. Жанагы азыркы муздаткычтын эле. Анан ошону дагы күздө сойгон малдын эти сен жаз чыкканга чейин жетип атпайбы? Демек ошентип убакытка бөлүштүрүп, эсептеп, болжолдуу түрдө эсептеп, адамдардын үй бүлөнүн санына жараша, канча адам экенине жараша согумду ошентип сойгон. Жөн эле бирди же экини сойгон эмес. Азыраак чакан болсо, анда мүмкүн чоң үй эмес, мүмкүн торпа боло сойгондор. Эгер көп чоң үй бүлө болсо, бала бакыран көп болсо, анда мүмкүн бир эмес экини сойгондур деген маселеде. Ошондон улам бул дагы баарынын эсебин билүү, сарамжал пайдалануу. Бул бир. Экинчи маселе, нар жака бер жака мисалы бир эле кышта эмес, башка жакта жортуулга чыкканда, чака бияка чыкканда, мисалы азык түлүктү камдоодо ошол эт маселесине келели. Атайын гүл азык деп камдачу, анда этти союп, сүрсүтүп, кургатып, туздап албетте сүрсүтүп, анын өзүнчө бир кандай бир даярдыгын көрүп туруп, анан гүл азыктын да бир нече түрү бар экен да. Мисалы кээде бышырып туруп, анан кургатып, какшытып, бирок сүрсүткөндөн бир башкача болот экен. Сүрсүтүп туруп, анан бышыргандан кийин, эт бышкандан кийин анан аны какжыратып кургатчу экен. Сөөгүнөн ажыратып шылып, какжырган нерсени кайра жанчып майдалап туруп, кайра сары майга кууруп туруп, анан жана курут түрүндө тоголок туруп бөлүп койчу экен. Анан ошону атайын баштыктарга, түйүнчөктөргө илип койчу экен, куржун кылып туруп. Жылдын кайсы мезгили болбосун, аптабы ысыгында болобу, жайында суук, кышкы суук болобу, кандай болбобу, ал эч качан бузулчу эмес экен. Мына ушинтип азык түлүктүн сактоонун жолун билүү өзү. Бул албетте сарамжалдуу. Бул албетте демек ошонун баасын билип түшүнүп, ошонун туура пайдаланып, өлчөп,
ошонун баарын пайдаланган да. Анан эмне үчүн куруттун өлчөмүндө мындай тоголок деген себеби ошону алып аны оозуна салып кертип жеген эмес да. Аны каалаган убакта мисалы шарт болсо кайнак сууга эзип салып шорпо кылып ысык тамак кылып ичсе, такыр болбой калды дегенде жөнөкөй булактан бир чөйчөккө суу сузуп алып эле муздак сууга эзип туруп эле аны баягы муздак түрүндө эле ичип алган. Ошончолук кубаттуу берген, ошончолук тамактын бир кубаттуулугу адамга ошончолук пайдалуу болгон да. Жол жүрүп, жортулда жүргөндө, бир жака сапарга чыкканда, жана башка жагдайга жараша учурларда ошентип пайдаланган. Демек ушунун өзүндө дагы кайсы бир деңгээлде деги эле эмне болбосун ошону туура пайдалануу, рационалдуу пайдалануу. Бул сарамжалдуулуктун белгиси. Сарамжалдуу болбогондун себеби сарамжалдуу болбой атпайбызбы? Себеби эмнеде? Себеби биз ошол эмне болбосун, азык болобу, бир буюм эмне болуп каражат болобу, сарамжалдуу болбой биз аны ашкере мындай пайдалансак, демек биз анын баасына жетпей атабыз. Аны туура пайдаланбай атабыз деген эле сөз да. А мен жаңы эле айтканым, салттуу жашоодо биз тамак азыгы болобу, эмне болбосун, ошону туура пайдаланганыбыздан улам демек сарамжалдуулук болгон деген бир өзүнөн өзү ой турат да бул жерде. Ооба. Андан сырткары дагы бир мисалы кыргызда шерине деп коет. Мисалга да, болбосо баягы биздин мамлекет катчыбыз ушул теманы абдан жакшы айтты эле Сүйүнбек агай. Жанагы карыз тамак же эмне тамак деп коет го. Ал бекер сөз эмес экен да. Көрсө ал мындай экен. Мисалы көчмөнчүлүк жашоодо бул муктаждыктан келген нерсе экен. Мисалы бүгүн биздин үйдө мал союлат, тамак ичилет. Мисалы үй бүлө, эми чакан үй бүлө орто эсеп менен 5-6 баласы бар, ата энеси менен бир 10 чакты киши деп коелу, эми чоң ата чоң энеси менен болсо, бир 10 чакты киши бир койду соет дагы, бир койдун этин бүтүн ак казан асат, баарын асат да, эчтекесин калтырбай. Себеби сактоо мүмкүнчүлүгү жанагыдай эмес да. Анан баарын асып салып, баарын жей албайт да. Ошон үчүн биз анан шерине деп же кошуна же кимдин карыз тамактан ошолгондо баарын чакырабыз да, бүгүн биздикинен тамак ичебиз. Тамак жейбиз дегенде мындай баары тоет, кетет, баары тарап кетет. Ар ким өзүндө бүгүн тамак бияктан желет десе, ар ким өзүнүн кечки тамагын аяктан даярдайт, биз бияктан ичебиз. Эртең мисалы сеникинен барып ичебиз. Бүрсөнү дагы бирөөнүкүнөн. Ошентип кезектешип ичебиз дагы. Мунун өзү жанагы үнөмдөө дейбизби? Үнөмдөө деле эмес. Бунун өзү жана туура пайдалануу, рационалдуу пайдалануу деген сөз. Себеби мисалы жайдын аптабында койду союп туруп, эгерде керектүүңдү пайдаланып тамак кылып жесең, калганын кандай сактайсың? Жесүр сүтөсүнбү, же муздаткыч жок болсо кандай кыласың? Аны чымы чичип курттатып ийесиңби? Эмне болбосун, кыркысасы туура пайдалан. Андан көрө биз бүгүнкү койдун этин баарыбыз чогуу жесек, чогуу чаран. Эртең кезеги менен сен соесуң. Ошентип баарыбыздын сойгон малыбызды эсептесек, канча мезгилди камтыйт, ошонун өзүнө эле туура эле ылайыгына келет. Эгер мен бир койду бүгүн союп биз керектүү гана бөлүгүн тамакка пайдаланып мен муздаткычка сактап атпайбы? Ошону менен мага мисалы мен үй бүлөмө бир кой мисалы бир айга жетсин деп коелучу, мындай орто эсеп менен. Мүмкүн андан азыраак. А жанагынтип кезектешип жесек, ошончо эле убакытта жалпысынан баарыбыздын короткорун чыгымыбыз ошол эле бирдей эле болуп калат. Бирок бул жерде ар ким өзүбүз менен, ар ким өзүнүн казаны менен боло бербей, ар ким өзүнүн казанында кайнабастан. Биз ошентип кезектешип, карыз тамак ичип, же болбосо шерине ичип, биз эмне кылабыз? Биз ынтымак биримдүүлүктү бекемдейбиз. Биз жанагы көчмөнчүлүктөгү негизги талапты кошуп алып барып атпайбызбы? Бул жерден биз азыкты туура пайдалануу менен биз ички биримдигибизди бекемдеп, күнүмдүк турмушта эмне жаңылык болуп атканын биз ар бир кечки тамакта чогуу ошол жанагы карыз тамактын үстүндө сөз болот, жаңылык болот, тиги болот деп туруп биз замандын талабынан артта калбайбыз. Бул жерден бир ок менен эки коёнду атып атпайбызбы? Демек кайсыл бир деңгээлде биздин ата бабаларыбыздын салттуу жашоосундагы кээ бир түшүнүктөр бүгүнкү заманга абдан керек болуп атат. Бүгүн биз мисалы андай боло албайбыз, бирок биз мына моулардын жардамы менен, гаджетттердин жардамы менен жаңылыктан артта калбайбыз, жанталашып окуйбуз, жана башка деп атпайбызбы? А мурункулар биздин ата бабалар карасак өзү жашоонун маңызы эч качан өзгөрбөйт. Жашоонун шарты гана өзгөрөт. Шарты ар кандай болуп, мына биз бүгүн отурукташып тинтип калдык, бирок жашоонун маңызы сен ынтымакташ биримдикте, же болбосо элдин бүтүндүгүн, камын ойлоп, жаңылыктан артта калбай, жашоодо эмне болуп атат, өнүгүүсүнүн жолу менен бирге болуу деген талаптар илгери эле болгон, азыр деле. Илгери анын жолун кандай тапканын мен азыр айтпайсызмы? Азыр бир аз башкача. Маңызы бир эле, бирок шарттары өзгөрүлүп атат. Бирок жана сарамжалдуулук маселесине келгенде, бизде бүгүн сарамжалдуулук аксап атат кадимкидей. Бүгүн биз андай болбой калдык.
Бүгүн бизде кадимкидей ошол көп нерсенин убалына калып аткан болуп атабыз. Мисалы, мурун деле мисалы тамак ашы болобу, же эмнеси болобу, ошонун кой убалына калбай эле убал болот деген нерсени кыргыздар илгертен бери муну мисалы кандай бир өзгөчө түшүнүк катары кайсы бир деңгээлде ыйык тутпаса да, бирок абдан бир аяр мамиле менен карачу да. Мисалы карап көрсөңөр, ошол эле баягы көчмөнчүлүктө мал чарбада. Мисалы азыр эмес, өткөн ошол көчмөнчүлүк жашоодо мал сойгондо да кыргызда жанагы тыюу деген түшүнүк бар. Ушул тыюу деген бул жөн эле тыйым эмес, кой, муну кылба, тигини кылба, эмне болот десе жаман болот деген. Ар бир тыюунун аркасында бир чоң терең мазмун жатат. Мисалы, кыргызда жаз маалында кыргыз мынтип айтат да, мындай баса белгилеп айтат. Эмчегинен сүт таамып атканда, же болбосо желин чойгон маалда ургачы мал союлбайт. Негизи эле. Эми баягы илгерки жашоодо мал союп, негизги оокатың да, мал чарбачылык менен оокат кылсаң, негизги азыгың эт болот атпайбы. Анан жаз маалында ошондой тыюу күчтүү болгон. Мал союлбайт. Ургачы мал. Желин чойгон малда же баягы эмчегинен сүт таамып атканда. Бул эмне деген сөз? Ушул эки түшүнүк өтө маанилүү. Эмчегинен сүт таамып аткан мал демек козусу бар, эгер кой болсо. Козусун эмизип аткан малда. Эгерде сен ургачы койду сойсоң, эмчегинен сүт таамып атканда, ооба азык катары алдың. Бирок бир мындай жанды кыйып атып, сен экинчи жанды да кошо кыйып кетип атасың. Козуга убал болуп кетет. Ал сүт эмбесе толук кандуу болуп торолбойт, жетилбейт, ал мал боло албай калат деген сөздөн, ошондон улам ошонун убалын ойлоп туруп, кой, бир жандыкты алып экинчи жанга убал болбосун деп туруп, ага тыюу салган ургачы малда. Же болбосо жана желин чойгон малда түшүнөт да, эми бооз экен мал, кой, сойбойлу ургачыны. Бир жанды кыябыз деп, экинчи жанды дароо туулбай жатып экинчи жандын кыйып салып атпайсызбы? Ошонун убалын ойлоп туруп кыргыз ушундай пайдаланганда, бунун өзү туура пайдалануу, же болбосо ушунун өзү кайра эле сарамжалдуулукка кабар берет. Кыргыздар ушинтип жашап келген. Жада калса, мына бул малга карата мамиле. Малды кой, мергенчилер кийик атканда дагы жаз маалында так эле ошол талап иштейт, тыюу. Ургачы малды атпайбыз. Мисалы, көбүстө мындай бир көбүстө дебейин, элибиздин бир бөлүгүн мындай кызык бир дагы эле мен түшүнүгүм боюнча дагы бир тобу түшүнүп түшүнбөй бир суроо жаратып ушундай ойлонуп келишет да. Мисалы, кыргыздын жыл санагы бар. Ай санагыч кыргыздын өзүнүн. Бизден айтып атпайбызбы? 3 айы, 1 айы, анан жалган куран, чын куран, анан кулжа, теке, бугу деп кете берет. Ошол айлардын аттары эмне себептен, мисалы, эң кызыгы жалган куран менен чын куран эмне үчүн ушундай айтылат? Сен билесиңби? Жанагы эме мүйүзүнүн чыгып келаткандан дагы. Ооба, эмненен? Утуп калдым. Эң кызыгы, мына сен кабарың бар экен, бирок мен ойлойм, эми баягы жаштар го туура укпаса билбейт да. Бирок улуу муундар да билбейт экен көбү. Жалган куран менен чын куран эмне десең, өчөн эле билбейбиз, эмне экенин деп өздөрү ойлонуп толгонуп, анан кээде ушундай кызык бир жоопторду айтат. Кечире салып, Куран Каримге байланыштырып, эмнеси исламга эмне керек, жалган куран деген кайдан болот деп, биз куран деген сөздү укканда эле бүттү, биздин аң сезим чектелип калды да, ислам менен ченеп баштадык. Жок. Исламдагы ыйык китеп, Куран Карим китеби, ал башка түшүнөт. Ал бизге кече салыштырмалуу, кече мурда күнү келди, эми тарых өлчөмүндө алып карап көрсөкчү, кыргыз көчмөн эл катары, улут катары, эл катары биздин жашаганыбыз, мына илим далилдеп бери дегенде 3000 жылдан бери, бул айныксыз далилденген факт. 3000 жылдан бери биз улут катары жашап келатабыз. Улут болуп калыптанып, тилибиз менен, салт наркыбыз менен жашаганыбызга 3000. Кээ бир салттарыбыздын салт катары тутунуп жашап келгенибизге 4000 жылдан ашык. Бул илимий негизде далилдер бар. Эми ал жөнүндө айтпай койгон. Эми демек ошончо мезгилде анан ушул жалган куран, чын куран эмнеден байланыштуу десе, бул кадимки эле андан кийинки айлардын аттары, анан кулжа, теке, бугу деп кетип атпайбы? Жаныбар менен байланыштуу. Болгону биз билбей калганбыз. Мисалы, биз элик деген жаныбарды билебиз дагы, а ошонун чарчык баласы да. Элик бул ургачысы. Эркегин куран дейт кыргызда.
Ошол чарчыктын Куран экени же жок эркек экени же ургач экенин билиш үчүн. Чарчык эмес экен. Маселе чарчык эмес. Бул жерде мына азыр бир аз жакындап атасың. Маселе мүйүзгө байланыштуу. Эң кызыгы эликтин мүйүзү болбойт. Ал ургачы малда мүйүзү болбойт. Эркеги Куран деп аталат дагы, Куран менен эликтин айырмасын мүйүздөн гана билет экенбиз. Ооба. Анан мергенчилерге чыкканда жанагы жаз маалында тыюу турат да. Ургачы малды аткан болбойт. Ургачы малды сойбогондон кийин эми кийикти деле атканга тыюу салынат дагы ургачыга. Анан так ошол жалган Куран айы, мисалы азыркы эсеп менен февралга түшүп келатат, февралдын этеги барып туруп, ошол айда Куран жана мүйүзү бар. Ошол айда бир жылда бир ирет мүйүз түшүрөт экен ал. Бул табияттын мыйзамы экен. Анан анын мүйүзү түшкөндө мергенчилер мергенге чыкканда, эгер алар түйүнө барып мергенчилик кылбайт, алар алыстан байкап жүрүп отуруп, анан мүйүзү жокпу, мүйүзү барбы, ал эликпи, Куранбы билинбей калат экен да. Анан ошон үчүн ошол айды жалган Куран деп койгону себеби мергенчилерге Куранды гана атканга уруксат. Эликти атууга болбойт. Анан Куранды атайын десе мүйүзү түшсө, Кураны же элик экен билинбейт да, ошон үчүн жалган Куран деп койгон экен да. Анан бир ай өтпөй, март айында тигилердин жаңы мүйүзү тээп чыгат экен да. Мүйүзү томпоюп көрүнүп калганда, бир ай болду дегенде мүйүз көрүнөт экен да, ошондо кийинки айда карайт, бул чын Куран экен. Чын эле Куран экен, тигине мүйүзү чыга баштады деп. Анан ошондо Куранга мергенчилик кылганга уруксат. Элик атканга болбойт. Себеби тыюу экен. Мына ушул тыюудан улам айлардын аталыштары да ошондон. Мергенчилик менен оокат кылып баштаган доордон баштап ай санакты ошентип билгенбиз. Мергенчилик бул чарба жүргүзгөнгө чейинки талап. Демек кыргыздар, биздин ата бабаларыбыз байыркы жашоодон эле табияттын ыргагын таанып түшүнүп, ошондо дагы жапайы жаныбарга убал болбосун деп туруп, ошонун ургачысын атпай эркегин атып, ошентип оокат кылып жан багып келгенин биз ушундан билебиз. Демек сарамжалдуулук маселеси, туура пайдалануу жана рационалдуу пайдалануу, сарамжалдуулуктун өзөгү болот го. Бул байыркы башаттан бери келаткандан биз ушундан кабар билсек болот. Эми бүгүнкү заманга кайталы. Бүгүн биз малды кандай соебуз? Азыр эч ким карабайт, ургачыбы, эркек. Тескериче эркек малды сойгондон качып калдык. Мисалы кочкор болсо, ирик эмес, бычылбаган болсо, эти сасык болот экен деп, андан көрө ургачы мал соелу деп ошого көбүрөөк канып калдык. Бодо малды айтпай эле коеюн. Жана башка. Ошентип отуруп биз өзүбүздүн ыңгайыбызды карап, же болбосо кызыкчылык, мисалы соодада эти көбүрөөк жетигинде, же жумшак, же жагымдуу, же жаш мал экен деп ошого карап отуруп, табияттын негизги талабына биз жооп бербей, сарамжалдуулукту унутуп калдык. Сарамжалдуулук деген жанагы убал маселесин айтып атам да. Азыр союлуп атканда бооз мал канча союлуп атат. Аны биз көрбөй элебиз, бойняларды көрүп атабыз да. Ошол жанагы ичинде тону менен ошол же кулуну болобу, же музоо болобу, же козусу болобу, ошону менен кетип атат. Бул аябай убал да. Бир чети убал, бир чети кесир. Мына ошону биз азыр бүгүн талдабай да калдык, билбей да калдык. Анын үстүнө ар кимибиз түздөн түз малга байланышпай, азыр даяр оокат дүкөндөн сатып алабыз, базардан сатып алабыз деп, базарга кандай түшүп атканын биз билбейбиз. Күмөн да ошондон улам анан балким сен бир бооз малдын этин алып атасың. Бооз малдын убалга чалыккан бир этин, малдын этин жеп атканыңды билбейсиң. Аралашып атасың. Ошондон улам биз сарамжалдуулук маселесин уже азыркы учурда биз экинчи, үчүнчү орунга коюп, аны ойлобой калганыбызды ошондон билсек болот. Дагы бир мергенчиликти айталы десек, мисалы мурда мергенчиликке эмнеден чыгыш жок? Бул аргасыздан, эгерде жут болуп атса, малың кырылып атса, куркакчылык болуп атса, малың кырылып этиң жок калып, анан баягы тирүүлүктүн камын көрүп, анан аргасыздан өлүп калбайын деп, өзү үй бүлөңдү, бала акыраңды, элиңди сактайын деп, анан жана мергенчилер өзү элди сактоонун амалы деп туруп, анан жанантип кийик атып элин баккан. Мисалы Кожо Жашты деле окусак, бул жерде билип атпайбызбы, эмне үчүн Кожо Жаш Суречкинин каргышына калды? Себеби ал мергенчиликке муктаждыктан эмес, кызыкчылыктан улам барган. Себеби ал ачкөздүккө алдырбеген. Ошол бугулардын, берки кимдердин мүйүзүнө кызыгып отуруп, ошол мүйүздүн аркасы менен жанагындай байлык топтоо, курал жарак топтоо деген мисалы кинодон көрүп атпайбызбы? Ошол кызыкчылыгына улам батып, аркасынан анан табиятка кол салып, ашкере баягы убалына калып атпайбы? Эмне деген малдын баарын кырып атат, тукум курутулуп атат. Ошондон ошону
ушул күнгө чейин дастан кылып кыргыздын эсинен чыкпасын деп дастан кылып элдик чыгармачылык катары ырдалып аткандын өзү бул кийинки урпактарга сабак болсун, Кожо Жаштын жолун жолдобо деген ой турат тереңинде. А биз болсо аны баатыр тутуп, ооба, убагында баатыр болгон. Бирок анан ошол жолунан тайып, элди баккан, эл багаар жолунан тайып, ал жанагындай ачкөздүк алдырбай аткандан улам анан каргышка калып атканын биз түшүнүп атабыз. Бүгүн биз мергенчиликке кандай чыгып атабыз? Бүгүн Кудайга шүгүр жашоо, бардар жашоо, бакубат жашоодобуз. Эми Кудай бетин ары кылсын, согушу жок жашоодобуз. Баардык чарбабыз, ар кимибиздин оокатыбыз бар. Эмне муктаждык барып табияттан ошол жапайы кийиктерди атып калган. Азыр мыйзам чегинде биз уруксат берип атабыз, барып аткыла. Албетте эми казынанын толуусуш үчүн мынча акча төлөсөң ата бер деп аны да бычып койгонбуз. Бирок бул жерде негизги өзү философиясын карасак, бул жерде муктаждык жок, бул жерде көңүл ачуу. Көңүл ачуу үчүн. Мен кыйын мергенчимби, сен мен 3-тү аттым, сен 4-тү аттың деген атаан да ошо. Мындай жөн эле адамдын бир көңүл ачуучу, мындай бир шапар тээп, эс алуучу бир өнөр көрүп алдык да. Ысырап курчулук. А ошонун аркасынан эмне деген убал болуп атканын түшүнбөй атабыз. Анан ошо мергенчилер эркегин ургачын атып атабы, кайсы маалда экен, ал билеби билбей, ким билет, бир Кудай билет, анан ошол мергенчи өзү билет. Болбосо аны ойлогон киши азыраак болот. Мүмкүн ойлонуп аткандыр, бирок баарына маалым болуп, жеткиликтүү болуп атабы, ал бир чоң маселе ойдон калып атат. Демек, азыркы заманбап жашоодо биз сарамжалдуулук эмес, биз азыр убал соопту да түшүнбөй калдык. Кесирдин кесирин кылып баштадык биз, мисалы. Ошонун баары башаты ошо сарамжалдуулуктан, туура пайдалануудан, орду менен пайдалануудан келип чыккан маселе да. Ооба. Ага, бир маселе азыркы учурда бизде ушул сарамжалдуулук, анан ысырапкорчулук деген сөздөр айтылганда, биз ушуга келип жеттик, мыйзам менен тыйып баштадык да ысырапкорчулуктучу. Анан бул жерде баягы эл дагы нааразы болот атпайбы? Эми ар ким колунда бар болсо эмнеге чачпасын болот да депчи. Мунун башка да бир себеби болушу мүмкүнбү? Мисалы, кыргыздар мурдатан конокту аябай жакшы сыйлаган, конокту аябай жакшы өзүнөн жогору көрүп бар тапканын берген да. Анан түбү ошого барып да калбайбы? Мисалы, азыркы бул той аштар боюнча. Коногумда деп ошол конокту сыйлоо түшүнүгү бизде тейилгерден калыптанып калган. Ошол ушундай ысырапкорчулукка алып келип аткан жокпу? Алып келип атат, албетте. Бул оюңа мен толук кошулам. Бүгүнкү аш тойлордо бизде көбүнесе ысырапкорчулук болуп атат. Сый дагы бар, албетте. Бирок ысырапкорчулугу ашып кетип атат. Мен мисалы мындай түшүндүргүм келип атат да. Эгерде дастаркон маселеси жөнүндө сөз кылсак, дастарконду тим эле чачып үйүп атпайбызбы? Анан ошол тукандарга акча да кошуп берип калыптыр го. Ал экинчи маселе болсун, мен биринчисин айтып өтөлү. Мисалы, ошол той аштарда жанагынча дүр дүйүмдүн баарын үйүп, чолтуп келип, адамдын эми мындай да кыргыз мисалы өзгөчө ашта, жаманчылыкта тамак жеш үчүн барбайт. Ооба. Анан биз тойго мейли чачылсын, жакшылык күтүнөт, даярданат, болгонун чачат. Ал экинчи маселе, аны айтпай турайын. Аны ага деле кезек кетет. Биринчи аштан баштап. Мисалы, жаманчылыкта ошончо дүр дүйүмдүн барып чачуунун зарылдыгы жок, чындап келгенде. Аза күтүп атканда, кыйынчылык болуп атканда топурак салуу жана башка салтын, жүрөлгөлөрүн жасаган бул парс. Бирок ошончо суу кечип, ашуу ашып келген, алыстан келген Куда сүйөк мейманын катышын эми кандай болбосун, тууганчылык тутумубузда ар бирөөбүздө Куда сүйөк жана башкаларыбыз бар. Эгерде суу кечип, ашуу ашып келген соң, ушунча деп анан алардын дагы жолун, убактысын эсептеп, анан бияктан бир даамсыздырып тамак берүү, бул деле кыргыздын бир каадасында жатат, кыргыздын бир өзүнүн меймандостугунда жатат, албетте. Бирок ашкере дүр дүйүм жайнап, тим эле тойдогудай кылып, анын зарылыгы жок. Тамагыңды бер, этиңди тарт, мисалы. Борсоңду салттуу тамактан, сары майыңды кой, мисалы, бир чин чай ичип болду дегендей. Негизги маселе, мисалы, курсагы ачып, кайра жол жүрүп аткан кишиге бир аз тойгузуу. Бирок ал дагы эле негизги талап эмес. Негизги талап ал жерде салтында, топурак салуусунда, ошол жерде кошок кошуп, же болбосо өкүрүбүн чыгарып, же жана башка дегендей. Ал эми биз бүгүн ошолдой жаманчылык болгондо тим эле үйүп атпайбызбы?
Демек бул жерден биз ысырап кылып атабыз. Биринчиден адам ошончонун баарын жей албайт, биз көрүп эле жүрөбүз. Анан баштыкка салып кетип атат. Илгери Кыргызда деле ушундай тойдон чыгып баштык көтөрүү деген болгон эмес. Ырымдап алчу аял кишилер, байбичалар, эркектер деле бир көтөргөн. Азыр аял эркек баары катарлашты беле бири-бири менен жарышып көтөрүшөт баштыкты. Той эси өзү баштыктарын алдын ала камдап коет, анан келип сала кет деп коет. Илгери мисалы ырымдап аял кишилер даам алса, ошондо да бирин экин алчы, болду, ырым эле. Ырым деген ал шарттуу болду эле, баары эле ооз тийгизейин деген нерсе. Калганы ошол жерден ченелип эле болуп, ар бир адамдын муктажына жараша ченелип берген, ошол жерден желген жок болгон. Ошол эле борсо, ошол эле таттуусу болсо да, бирин экини калса ошону ырымдап алган. Болду. Бүгүн болсо жегенибиз бир болсо, артканыбыз 10 болуп атпайбы? Анан ошонун 10-ун 9-ун кайра баштыкка салып алып кетип атабыз. Эмне анча муктаждык барбы? Зарылдык деле жок да. Өзүбүз эмне кылып атканыбызды өзүбүз түшүнбөй атабыз. Кыргыздын наркында бул жок нерсе. Бул бир. Экинчи, тойду айталы. Тойго күтүнөбүз, камынабыз, ооба чачылабыз, албетте. Өзүңдүн баягы кайсы бир деңгээлде жетишкендигиңди көрсөткүң келет дегенде түшүнсөк болот. Бирок ал дагы бул жерде ысырап болуп атат. Себеби ошол тойго келгенде, мисалы азыркы тойлор, мисалы кафеде болуп атпайбы, ресторандарда. Келет дагы байкап көрсөңөр, биринин аркасынан даамды берип атат, биринчи тамагы, экинчи тамагы, кээ бир адам ооз тийип эле коет, түгөтө албайт. Анан кафенин талабында калган тамакты калдыкты эмне алат? Дароль алып барып ыргытат. Анан эң кызыктуусу, мисалы ошол ыргытканда дагы, мисалы эми жакшы эле тамак да. Эгерде ошол жакта иштеп аткан ашпозчу же болбосо жанагы официант деп коебузбу, балдар кокус кол тийип бир даам аралашып калса, бүттү, өлдү, жумуштан ыргыйт. Мисалы жумуш берүүчүлөр, ээлери кафелерине ошондой талап коет. Алар тип эле, "Бай, кел, наны ооз тийип койчу" десең дагы ооз тийбейт. Кыргыздын наркында жок нерсени талап кылат да, анан ал кээде эми баягы мейман болбой жакшы тейлеп атасың, рахмат, кел, моундан да ооз тийип койчу дейсиң да. Кээде дейсиң да эми. Өзгөчө айылдан келген улуу муундар ошондой да, айланайын, жакшынакай бала экенсиң, жакшынакай кыз экенсиң, жакшы тейлеп атасың, чайың ысык экен, рахмат деп туруп, кел, моундан ооз тийип кой десе, баш тартат. Сунган киши өзүң кайсы болот? Тиги бала дагы өзүң кайсы, бирок бизге болбойт дейт да. Бирок артып калган тамакты барып туруп анан ыргытат. Эмне деген убал, эмне деген кесир биринчиден. Адам анчаны жей албайт. Бул бир маселе. Экинчи, азыр эми ошону ойлоп туруп, азыр жанагындай баштык контейнер камдап, жей албайсың, алып кет үйүңө дейт. Үйүнө деле алып барса деле, ал деле желеби желбеби мен билбейм. Мүмкүн желеттир. Бирок жайдын ысыгында ал үйгө жеткиче ал баштыгынан сасып кетет. Ал деле баягы эле убал маселеси. Муктаждык жок. Чачылып атат жөн эле. Анан Кыргызда дагы бир кызык нерсе бар. Мен өткөндө бир жерге барып, ошол Сарамжалдуулук же болбосо акча маселесине тиешелүү бир иш-чара болду, акча маек деген. Ал жерде дагы акчаны каражат катары үнөмдөө пайдалануу. Анан той маселесине келгенде акча чачылып атпайбы? Карызга алып той өткөрүлөт. Анан ошол жерде мен мындай бир ойду айтып атам да. Кыргызда бир өтө сонун сөз бар. Тойго тоюп бар. Мен ушуну сурайын деп аткам азыр. Эмнеге тойго тоюп бар дейт деп. Мына ушу тойго тоюп бар деген сөз бул кайсы бир деңгээлде жанагы сарамжалдуулук маселеси менен байланат. Себеби той берип аткан киши дагы сен албетте чачыласың, бирок ашкере чачылып, баягы кесирликке чейин барбаш керек. Биринчиден. Экинчиден, тойго барган киши, мисалы, сен мени тойго чакырдың деп коелу. Мага кабар келди. Илгерки кыргыздар мынтип барчу. Эртең тойго барат экем, анда кой, тойго чыгаар да, мен тойго тамактанып алып туруп, анан барам сенин тоюңа. Демек мен тойго баратып, мен тойдон тамак ичем деген ой болбош керек менде. Тойго мен тамак үчүн барбайм. Эми бул жерде суроо туулат. Той деген сөздүн өзү той болот атпайбы? Тоюш керек деген мында. Кыргызда тою деген сөздүчү бир бетке эле түшүнбөйт. Ар бир сөз эки маанини камтайт. Эки болбосун, ар бир сөз дебейин, бир көп сөздөр эки маанини камтайт. Кыргызда эң биринчи көңүлдү тойгузат, мындай айтайынчы, тойго. Эмне үчүн? Себеби көчмөнчүлүк жалгашуу элестели. Мен тойго бардым, сеникине, мисалы. Сен өзүңдүн урук туган куда сүйөгүң, мен сага карата бир багыты боюнча барып атам, мисалы. Же кесиптешчем, мисалы, же бир тайке же жээн болуп бардым. Бирок мен сен тоюңа барат, мен билем да сенин дагы куда сүйөк, тиги катышың ким экенин. Анан ал жерде көптөгөн туугандардын баары чогулат. Мен мага кайсы бир деңгээлде куда тарабынан кайсы жагына болобу, алыс жакын туугандардын баары ошол чогулат дагы. Мен барганда анан ал жерде ошол тууган уругум менен сагынычымды таркатып, кадимкидей чер жазышып, алар менен акыбал жай сурашып, жаңылыктар менен бөлүшүп, кадимкидей чер жазышып, сүйлөшөм бакылдап, көңүлүмдү тойгузам.
ал жерге барып эмне тамак берем, каяктан эмне тамак ичем деп ойлобой, мен ошол жерден тууган уругум менен кадимкидей чер жазышып, жаңылык алмашып, маалымат алмашып, азыркы замандын талабында эмне каякта эмне болуп атат деген баарын ошол жактан. Негизги ишаратыбыз тойдочу, ал башка. Андан сырткары деп атам да. Ооба. Мен ошол тууганчылык менен, туугандарым менен ошол жактан сагынычын таркатып сүрөшөм. Бир. Экинчи, андан сырткары, мисалы, ар бирибиздин тирлик маселебиз бар. Мисалы, мен сенин тоюңа баратып ойлойм да, сенин катышыңда, тууганыңда баланча кишилер бар эле. Ошол кишини мен түз тааныбайм. Бирок менин маселеме ошол киши керек да. Мен ушул маселемди чече албай атам да, эмне маселе болбосун. Ошого ушул киши чечет, бирок мен ошону кантип барып айтарымды билбей жүргөм. Тойго барганда бул жерде сону мүмкүнчүлүк болот дагы. Мен ал жерге барам дагы, сен болобу же бирөө аркылуу сен тааныштарың, туугандарың же ортодогу ортомчулар таап туруп, ошол киши менен таанышып, жүздөшүп, ошол жерден маселебизди чечкенге мен чоң мүмкүнчүлүк алам дагы. Ошентип мен өзүмдүн жеке маселемди да чечип алам. Себеби башка учурда, мындай той болбогон учурда мен атайын барып ал кишиге жол чабыш үчүн мен сага барамбы, же дагы бирөөгө барамбы, канча убакыт жол сарптайм, анан барып туруп сени макулдатып, а сен мен бошоп айтам, бара албайм десең, анда мейли, анда барка, кийинки жумада, кийинки айда деп отуруп, мен убакытты көп нерседен сарптайм дагы. Кыйынчылык да, кыскасы. Тиги кишиге жол чабыш үчүн. А тойдо мен ошол маселенин баарын чечип коем. Жакшыргай маанайда. Мына бүгүнкү заманда азыр бизнес форумдарда эмнеге өткөрөт? Мына ошол эле маселени биз тойдун үстүнө чечкенбиз. Тууганчылыктын жанагы ички ынтымак маселебиздин тойдун ичинен да чечкенбиз. Демек тойго барганда биз тамактын камын көрбөй, биз көңүлдүн өзүбүздүн түшүргөн маселебиз болсо, анан негизги жанагы тойдун талабындагы өзүнүн жөрөлгөлөрү бар да, салты боюнча. Мисалы, эгер үйлөнүү болсо бата бериш керек. Жана башка. Демек ошонун баарын камтып туруп, бирок менен көп маселени чечип кеткенбиз. 2-3 коёнду атып кеткенбиз дегендей. Бүгүн антпай атпайбызбы? Бүгүн биз Куда сөөк баарын чакырып алып туруп, эртеден кечке кылганыбыз эмне? Алардын ашказанын кыйнамай. Ичпейм, тойдум десе болбой, сен менин тары сыйлайсыңбы, сыйлабайсыңбы, сен менин анда таарынам деп кыйнап отуруп, байкушту оозуна батпай атса да, ачып туруп баягы түртүп киргизгендей болуп атпайбызбы? Артынан ачуусун иче койсуң кетсин деп. Бунун өзү бул тамак ашка кесир, адамдын өзүнө убал. Ден соолугуна убал болот атпайбы? Тамак ашка болсо кесир болот. Ашыкчанын баары эле. Мына ушул сарамжалдуулук маселесине келгенде бул жерде нөл да сарамжалдуулук, минуска түшүп атабыз. Талкалап атабыз баарын. Биз өз тиги кишинин ден соолугун кыйнап, тамак ашка жанагы азыктарыңа кесир кылып атасың да, анан өзүңдүн капчыгыңа дагы бир топ сок куруп атпайсыңбы? Эмне анча азап үйүп атабыз? Түшүнбөй атабыз да. Ушуга келгенде, мисалы, мен жанагы тойго тоюп бар, жана болсо же болбосо тойдогу негизги маселе көңүлдү тойгузуш керек. Курсакты эмес дегенди дагы бир кырын мындай деп айтам. Мисалы, жана каада менен салт деп атпайбызбы? Ушул экөөнүн айырмасын биз көп учурда чаташтырып, бүгүн тойду салт үчүн бербей, биз каада үчүн берип атабыз. Өзүбүздүн жечкендибизди көрсөткүбүз келет, дүйнөбүздү чачабыз, 1000 киши чакырдым, 5000 киши чакырдым деп каадабызды, деңгээлибизди көрсөткүбүз келип, мактангыбыз келет, бирөөлөр менен атаандаш үчүн беребиз да. Карызга батсак дагы беребиз. Салт аны талап кылбайт. Салтта негизги өзүнүн талап эрежелери бар. Мисалы, үйлөнүү той болуп атса, мисал катары. Мисалы, баласын үйлөнтүп аткан адам той берип атканда негизги салт катары эрежеси, талабы эмне? Эл журтун чакырат. Тууганчылык тутумундагы ким болбосун, Куда сөөгөнөн баштап кошунага чейинкилерин баарын чакырат дагы. Аны айтат, мына мен бул уулум, буга чейин биз бир түтүн элек, мисалы, фамилиябызды айтыпчы. Мындан ары мына менин уулумду үйлөнтүп, бул өзүнчө түтүн болот. Биз 2 үй бүлө болдук. Жаңы бүлөнү катарыңарга кошкула деп туугандардын алдына чыгарам. Тойдун мааниси, салт эрежеси ушул. Ошол туугандары келип туруп, ушул баласы өзүнчө түтүн болот, өзүнчө үй бүлө болду. Эми мындан ары ал өзүнчө түтүн биздин катарыбыздын иретине кирди деп туруп, алардын бата бергени кабыл алдык деген. Азыркыча айтканда реестрге киргизди. Мамлекеттин талабында бар да. Үй болобу, эмне болобу, биз реестрге катталып атпайбызбы? Мына илгери мамлекети жок кезде да салттын күчү бул мыйзамда. Жазылбаган мыйзам. Ушул тартип менен ушундай кылып жашап келгенбиз. Болбосо баланча уруу, баланча урук, баланча тукум, канча иретиңер канча түтүн бар деген сөздүн өзү ошол иретке катарга киргизүү бул той аркылуу бекитилген. Элди чогултуу аркылуу. Маселе той эмес. Ошо той деп коебуз. Ошол
той деген сөздүн экинчи мааниси ошол элчи болуп туруп мына катарыбызга жаңы бүлө кошулду деп көңүлүбүз ток, көбөйдүк, Кудайга ыраазыбыз деген сөз. Тамак аш ал мындай, ал экинчи маселе. Эми мен ушул салтты жанагы чачкан тамагыңды жанагы ырчы чорчулар келип бийлеп шаң шөкөт алын каадасы деп атабыз. Эми мен мындай айтып жүрөм. Мисалы, тынчтаманда ушундай өтөт. Каадабызды эле ашынып кетип атат. А эгерде согуш болуп калсак, мен суроо берем да. Согуш болгондо үйлөнүү тойлор болобу мисалы? Болот. Кээ бирлер ойлойт да, көпчүлүгү мен ушу суроону бергенде, баягы сабак семинар өткөндө көбүтөр айтат. Эми кан жутуп атса, согуш болсо кайдагы той? Үйлөнүү тойлор. Мен айтам, тескерисинче көп болгон үйлөнүү. Себеби согуштун күчтүү талабы бар. Эркек аттуунун баары согушка майданга аттаныш керек. Ошондо үйлөнбөгөн балдарды кыргыздар согушка аттандырган эмес. Үйлөп анан жөнөткөн. Себеби аркасынан туяк тукум калсын деген. Ошон үчүн бойго жетсе, сөзсүз түрдө үйлөндүрүп, тоюн берип, элди чакырып батасын алып, келин алып дегендей да. Анан баягы мындайча айтканда аркасынан туягы бар болду дегенден кийин анан коркпой этпей көңүлү токтогу анан майданга жиберет. Мына көңүл ток. Ошондой согуштагы үйлөнүү тойду элестетип көрөлүчү. Эл келет, чогулат. Батасын берет. Баланча бала үйлөнүптүр, куда күтүптүр тигинден деп туруп, батасын берип, тойдун негизги жөрөлгөсү жасалат. Бирок каадасы жок кайсы болот. Ал жерде ыр, күлкү, тамаша жок. Төгүлгөн чачыл дасыркон жок. Ал жерде ашып кетсе бир сары май менен бир борсок тост ет дагы, батасын берди кетти. Той бүттү, той жүрдү. Ал деле той. Ал жерде эмне? Көңүлдө той болуш керек. Ушундай башыбызга күн түшүп атканда жаңы бүлө курулуп атат, катарыбыз көбөйүп атат деген нерсе менен көңүл толот дагы, батасын берди, үйлөндүрдүк. Анан буюрса деп аркасынан туяк алды дегенден кийин анан коркпой этпей анан согушка майданга аттандырабыз баланы. Бул талап, бул муктаждык. А бирок эреже, тартип деп карап атабыз баарыбыз. Демек, ушуну ойлосок, бул жерде той деген сөздүн маанисинде салттын тереңдиги менен караганда бул муктаждык, зарылдык, ирет, тартип, кайсы бир деңгээлде бул жазылбаган мыйзамдыр. Ал эми каадасы ал жанагы экинчи маселе, ал өзгөрүп турат. Ошон үчүн кыргыз айтат, аш көп болсо каада көп деген сөз ошон. Бүгүн бизде аш көп, ошон үчүн каадабыз чачылат. А бирок мааниничи каадага эмес, маанини салтка коюш керек. Биз бүгүн салтты унуттук дагы каада менен алып урушуп, каадабызды бузуп, анан сарамжалдуулук маселесине келгенде биз кесир менен убалдын үстүндө эле калкып атабыз да. Эч нерсени түшүнбөй. Таптакыр жашоонун маңызын унутуп калдык да. Ошол мурдагы түпкүлүгүбүзгө кайталабызбы сарамжалдуулук маселесинде? Же кайталбагандай унуттукпу? Жок, кайталбайбыз. Эмне үчүн кайталбайбыз? Мен бир эле нерсени айткым келип атат да. Мисалы, азыр башында сен сурооңду ошондон баштадың да. Мамлекет азыр мыйзамдын күчү менен ошо иретке тартипке келтирем деп атат. Баарыбыз эле көрдүк. Мен деле бир эки жолу ошондой жыйынга катыштым. Мен айттым, мыйзам чегинде ушуну тыюу, мисалы, өлгөндө 100 киши, тойдо 200 киши, андан ашык келбесин деген. Бул орой айтканда, катуу айтканда бул акылсыздык. Жумшартып айтканда бул иштебейт. Кыргызга сыйбайт бул мыйзам. Эмне үчүн дегенде, себеби өзүң элестетип койчу. Бүткүл кыргыз элине таанымал болгон каадасы, деңгээли ошондой бир элдик адам болгон инсандын жакшылыгы болобу, кокус Кудай сактасын, жаманчылыгы болсо, анан аны менен эсептешип, аны менен алака мамилеси барлар, катышы бар адамдар кантип барбай коет. Анан ал үй ээси келип туруп санап туруп 100 болду, 101ден ары келбегиле. Мыйзам турат дей албайсың да, акылга сыйбайт да. Бул жерде андай чечилбейт. Кааданы чектөө мүмкүн эмес. Кааданы ар бир адам өзү чектейт. Аны үчүн адамдын аң сезимин түздөш керек. Ошон үчүн мен башынан эле сунуштагам, азыр да айтып атам. Ар бир кыргызга азыр кыргыз таануунучу аба менен суудай кандай муктаж болсо ошону жеткизиш керек. Биз өзүбүздүн тамырыбызды, тарыхыбызды санжырабыздан баштап, каада менен салттын айырмасын, нарктуулук маселесин, ошол жерде жанагы жөрөлгө ырымдарды, тыюулардын маанисин чечмелеп, кадимкиде ар бир адамдын аң сезимине сиңиришибиз керек. Билим берүүнүн деңгээлинде керек болсо. Бала бакчадан дебейин, мектептерден баштап, эми мектептерден деселе көбүрлөр азыр анда билим берүү менен чектелип калабыз. Жок, керек болсо орто, улуу муунду дагы окутуш керек азыртан баштап. Калбай.
Ошон үчүн жана улут наркы деген улуттук программага ушул нерселерди киргизгенге аракет кылдык. Бирок анын жылышы бир аз оор болуп атат. Түшүнбөстүк дагы эле. Маани бербегендик. Ушундай нерсени жылдырыш албетте ал биринчиден каражатка таянат, экинчиден ал мамлекеттик программа катары чоң ресурстарга керек. Мисалы адамдык ресурс, ишкерлер керек, жана башка. Анан ошону окутканга баягы мисалы министрлик ведомстволор болобу, мекемелер болобу, мектептер болобу, ошолорду да даярдаш керек. Убактыларын бөлүш керек. Ушуну окуула дегенгечи. Бул негизги азыркы замандын талабы болуп атат. Ушул талапты аткарбасак, анда биз жашоонун маңызынан аз же болбосо жок нерсени, көп нерсени жоготуп алабыз да. Мен ошондон корком да. А болбосо чечүү жолу турат. Оңой эле. Түшүнгөн кишиге. Мен ушундан көрөм. Рахмат агай. Адаттагыдай аябай кызык болду, бирок дагы убакыт жетпей калды. Эфирдин убактысы бүтүп калды. Мен ойлойм, дагы башка бир темалардын алкагында балким талкуулайбыз. Сизге келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, биз Кыргыздагы сарамжалдуулук тууралуу сүйлөштүк. Кыргыз анан сарамжалдуулук бул медалдын эки бети эмес экенин күбө болдук. Биздин студиябызга Кыргыз таануучу Багдылет коомдук уюмунун жетекчиси Мелис Мураталиев агай келип берди. Биздин толкунда кала бериңиздер.